Мына Телтору деген пансионат. Илгери атактуу болгон. Бөлмөлөр аябай кең ири. Салкын, кирпичтен курулган. Коросун көрүңүздөр, таптаза. Эч ким жок. Аябай кең ири. 2 гектар багы бар. Андан да көп. Мындай коноктор тапчандарда отуруп чай ичет. Эртең менен тамак болуп атат. Ассаламу алейкумдер. Кандайсыздар? Жагуу табып пансионатта эс алуу атасыздар. Оштон келдиңиздер? Өзгөндөн. Жаллабаттан келишиптир мына. Бир автобус болуп өзгөндөр да бар экен. Мына көбүнчө үй-бүлөлөр. Анан биякта жанагындай кой атыр тамагын тартып алайын. Мына эртеменки тамак экен. Мына аябай жакшы каралган королору. Гүл. Мына кишилер да Жаллабаттан келген. Мына Бегават деген жерден келишиптир. Мына Муктуй Арстанбекти өзүбүз тарбиялаганбыз дейт. Муктуй Арстанбектин агалары экен. Мына бул жакта жанагындай плитада болбойт тамак. Тамак бүт казанда. Түшкү тамагы дагы, эртеменки тамагы дагы, кечки тамагы дагы бүт плитада болот экен. Мына плитада дейм, казанда болот. Мына андай казанда кыргызча. Коронун кеңдигин карагыла, тазалыгын карагыла, жымжырттыкты карагыла. Жымжырт, эч ким жок. Андай балдар даярдап атышат түшкө. Аш болот окшойт, аш болот экен түшкө. Мына андай кайың отундан тамак жасап беришет экен. Өздөр жымжырт. Коросун тазалыгы, кенендиги. Чындап эс ала турган жер экен. Баягында жалтыр-жултур нерселер жок азыркы. Бүт табигый, илгери жасалган бойдон мындай корпустар бар. Мына бул жак жымжырт. Аянтчасы. Мына жерде кенен бассаңар болот. Мына корпустары. Телтору пансионаты. Сайыз убагында аты чыккан. Бирок кийин ремонт болбой эскирип кеттир. Бирок азыр ошентсе да карап, королорун тазалап, байкелер иштетип атышыптыр. Пансионатта дайыма ушундай жаш ургачы козуларды алып келет. Мына канча жылдан бери али бир жолу биз тоок нетин onu аралаштырганыбыз жок. Иним киргебиз экөөбүз, агайныбыз. Мына кой келди да, козу. Толик бир көрүнүп койчу. Толик көрүнбөйм деп. Мына только козу соет экенсиз келгендерге. Ушу Толик Дрожин деп коем. Элсинин алтын саатын алган жигит да бул. Улак боюнча Кыргызстан 5 жолу чемпиону. Ушу агайны болуп бирге иштеп койлалар неме кылып атабыз да. Ошол. Ушул козуну конокторго жараша бир күндө болсо бир күндө деле түгөт коесуз. Бир күндө 6 койдон союлган күн болгон. Шеге келип туруп неме кылат да. Азыр мына койду билесиңер канча берет?